Урматтуу жетекчилер, мына биздин урматтуу генерал Камчы Кылычбаевдин берген тапшырмалардын негизгилеринин бирөөсү бул электр энергиясын үнөмдөө боюнча. Мектептерде электр энергиясын кечки саат 19:00га чейин өчүрбөйбүз. Айрыкча ошол 2-3 смена окуган мектептерде саат 7ге чейин свет өчүрүлбөсүн. 7ден кийин свет өчүрөбүз. Анан жанагы 3 смена окуган 30 мектеп боюнча мен уруксат сурайт. Алар хотя 1 саат кошуп берсе, чтобы 3 смена бүткөндөн кийин 1 саат жууп тазалап, ошо эртеңки кийинки күнгө жууп тазалап койгон, Так, бардык мекеме жана ишканаларда электр энергиясы кечки саат 18:00дөн кийин толугу менен өчүрүлсүн. Лампочкалардан баштап кондиционерге чейин. То есть бул биз мэрия, допустим, Гарано, ишканалар бардыгы кечинде саат 6 жумуш бүткөндөн кийин толук бойдон светтер өчүрүш керек. Укук коргоо органдары менен саламаттыкты сактоо мекемелеринде электр энергиясы өчүрүлбөсүн. Бирок үнөмдөө режими сакталсын, ашыкта керектелүүчү текшерүү жана көзөмөлдөө камсыздалсын. То есть бизде сиздин укук коргоо органдарына, то есть милиция кызматкерлери, ГКМБ, прокуратура барды ошол укук коргоо органдарында жана саламаттык сактоо мекемелеринде светтер өчүрүлбөйт. Түшүнүңүз, Тилек мырза? Андан кийинки урматтуу жетекчилер, тынчтык жөнүндө мыйзамды сактоо. Түнкү саат 22ден кийин тойканалардын, түнкү клубтардын жана оюн-зоок жайлардын иши таңкы саат 7:00га чейин токтотулушу керек. Ушул боюнча Сонбек Алматович, Дамир Жолешевич, СЭС, МАПтар, АПтар бүгүндөн баштап бардык тойканаларда иш-чаралар саат 22:00дө токтотулуш керек. Түшүнүңүздөр да? Андан кийин электр энергиясы өчүрүлүшү зарыл. Сонбек Алматович, сиз көзөмөлгө алыңыз, макулбу? Ошондой эле түнкү клубтар, оюн-зоок жайлардын иштерин көзөмөлдөө биз өз жеке көзөмөлгө алабыз. Налоговый сиз дагы жардам бериңиз. Демек Жолович, сиз жардам бериңиз. Нурлан Акимжан, сиз жардам бериңиз. То есть сиз жардам бериңиз, МАПтар, макулбу? Эми мына МАПтын жетекчилери отурат. Кайсы МАПтын территориясында канча кафе, канча ресторан, канча оюн-зоок, түнкү клубтар бар, баарын билесиңер. Бүгүндөн баштап саат 10га чейин азыр мына буяктан жыйындан чыккандан кийин барып аппаратты чогулткула, тапшырманы бергиле. Бүгүндөн баштап саат 10га чейин тойканалар, тойлорду айтыш керек. Тойду эртерээк баштасын. Саат 5тен баштаса, саат 10га чейин 5 саатта эмне деген гана той бүтпөйт. Бизде саат 5ке чакырасын, саат 9га тойго келет. Уже акырындан ошого биз элди үйрөтүшүбүз керек. Бүгүндөн баштап саат 10га чейин той болот. Кафе, ресторандар 10га чейин иштейт. Оюн-зооктор, түнкү клубтар саат 10га чейин иштейт. Ондон кийин светтер өчүрүш керек. Толук бойдон жабылыш керек. Так, суроолор жокпу, урматтуу жетекчилер? Убакыттар жер-жерлерге барып ишти жүргүзүңүздөр. Бүгүн мен да чогуу чыгам сиздер менен. Ар бир МАПта эмени бөлгүлө, график жасап, эметели. Мен дагы өзүмө тийиштүү жерге барам. Андан сырткары эртең менен баштап базарларга эттин баасы боюнча. Түшүндүңүз, эртең баштап эттин баасы боюнча, эттин баасын түшүрүү боюнча иш-чаралар жүргүзөбүз.